Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналдын көрүүчүлөрү. Жаздын келиши менен биз эфирлерди тартууну кайрадан баштадык. Бүгүн биздин студиябызда ырчы, обончу жана аткаруучу Каныкей студиябызга келгениңизге ыраазычылык билдиребиз. Саламатсыздарбы, мен да аябай ыраазымын. Мен сизди көргөнүмө аябай кубанычтамын. Мен дагы. Азыр кыялдануу тууралуу сиз менен сүйлөшкүм келди. Жакында эле сиз маданияттын мыкты кызматкери деген төш белгини алдыңыз. Кут болсун. Рахмат. Ошол ырчылыктан сиз ушул нерселерди кыялданчу элеңиз, кыялыңыз кандай эле ырчы жаатында ырчы? Мен оюмча баары эле кыялданса керек, бирок чындыгында күткөн деле эмесмин. Эми албетте жакшы сыйлыктарды алган кимге жакпасын, баарына эле жакса керек, бирок ТВ, гезит, журнал жаатында сыйлыктарды алып келген буга чейин. Жакшы эле алдым. Биринчиликти алып келчүмүн да, ар дайым. Анан мындай ичимен ойлонуп калчумун да, эмнеге мен ушул мамлекет тараптан ала элекмин депчи. Болбосо теле берүүлөрдө, журналдарда, гезиттерден тынбайсың. Анан баары бир ушул ой кала берет экен да, мындай күмөнүңдөчү. Бирок баары жакшы, Кудайга шүгүр, өзүнөн өзү мындай келип калды да бул сыйлык деле. Мен аябай кубандым. Кээ бирөө айтат кеч келди дейт, кээ бирөө айтат туура эле келди деп. Эми эмнеси болсо дагы бул Кудайдын буйругу, Кудайдын жазганы. Ушул мүнөткө, ушул күндөргө, ушул саамга, демек ушул сыйлык мага туш келген, туура келген. Ошон үчүн мага аябай жагымдуу. Мен азыр өзүмдү аябай жакшы сезип турам. Сонун чыгармачылыгыңызда негизи кандай жаңылыктар болуп атат чыгарма жаратуу жаатында? Чыгарма жаатында дагы деле ойлонуп жүрөм. Кээ бир ырларым бар, мисалы башы башталган, аягы бүтө элек. Ушул күнгө чейин деле ойлоном да. Анан ойлонуп деле бир оюмду таппайм. Мисалы биринчи куплети жазылып калган чыгармалар бар, бирок аягына чыкпайт да эмнегедир. Ушул чыгармалар качан мага экинчи жарымы келет деп күтүп аткан кезим дагы деле болсо күтөм да, мындай суроо салам. Ошо суроомо жооп издеп келем да ушуга чейин. Жакшы, сураганым, ушул суроону бергенимдин себеби убагында баягы сиз өзүңүз айтып калдыңыз, сиздин видеолоруңузду көрүп калгам деп. Ошол мен айылда жүргөн видеолорумда сиздин ырларыңыз мага күч берчи. Мынтип сүйлөшүп отуруп калганыбызда сен эмнени ойлонуп калдың десе, сен кайгырба, көңүл калды деп мен өзүмдү ошентип жошутчу элем да. Ошол сиздин ырларыңызды күткөн дагы күйөрмандарыңыз бар. Ошондон улам сизге ушул суроону бердим. Анан сизди мен көп убакыттан бери социалдык тармактардан байкап жүрчүмүн, бирок бир учурда сиз бир аз активдүү болбой калдыңыз окшойт. Ошондо сиз ушул учурда сиз эмне менен алек болдуңуз, ошону билгим келет. Бала багуу менен алек болдум. Мен бир учур болду, ошол балалуу болдук, үйдө олтуруп калдым. Ошол убакта мага да кыйын болгон. Анан сиз айтып калбадыңызбы кыйынчылык деп. Кыйынчылыкты мен оюмча кыйынчылыкты көргөн адамды башка кыйынчылык көргөн адам билет деп ойлойм да. Көбүн эсе ошо ырларым ойлоп көрсөм кайгылуу экен. Жакында эле ушундай суроо беришти да мага, эмнеге ырларыңыз кайгылуу деп. Анан мен бир саамга ойлонуп отуруп көрсөм, мен дагы ошо кыйынчылык кезде жазган экенмин ырларымды. Жаңы Переходи на ООО Комбо тарифтик топтому. Көптөгөн комбо опциялар. Өзүңөр тандап, акысыз кошуп алгыла. Өз тарифиңди куруп ал. Өз комбоңду оңой эле чогултуп ал. Ошентип сиз отуруп ойлонгондой, сен кайгырба, ушул күндөр өтөт, өмүр кайгы деп ойлобо депчи. Учуп чыгам алыска, качандыр бир деп ушундай нерселер болгон экен да. Демек, жүрөктөн жаралган ойлор, сөздөр булар жүрөккө жетет экен көрсөм деген ойго келдим да. Анан эмне дейм, ар кандай учур болот адамдачы. Сиз айткандай ойго баткан учур болот, кээде ойлогуң келбеген учур болот. Ошон үчүн буга бир гана турмуш жагдай гана себептүү деп ойлойм. Мисалы, ошол сиз бала багып үйдө отурган учурларымда бир аз алыстадым соц тармактан деп калдыңыз. Мисалы, ошол
үйдө бала менен отуруп кийин коомчулукка аралашканда бир кайсы бир мындай секилик жасаган сыяктуу болот да айымдар үчүнчү. Сиз ошондой мындай өзүңүздүн ишенимиңизди кантип мындай кандай жолдор менен деп чыга алдыңыз ошол учурдан? Бир активдүүлүк мындай активдүү эмес учурдан активдүүлүккө өткөнүң учуруңузду айтып берсеңиз. Мен ал учурду күттүм. Мен дагы бала карап үйдө отурган мезгилде аябай жаман болдум албетте. Анткени ушул мурун мындай айтканда эми туу чокуда болбосом дагы, бирок ошо асманга бийик учар жерде элем деп анан бир убакта эле бала карап отурганда бул аябай оор тиет да. Анан кийин бирок эмнегедир адамдын жан дүйнөсү, ички туюму болот да. Ошондой бир сезим менде ар убакта айтып келчү да, бир мындай өтүп кетет, көрөсүң, баары жакшы болот деген сыяктуу бир сезим мындай калтырбайт да сени. Ошондой сезим болуп жүрдү, бирок ошол эле учурда балдарымды карап өзүмдү мындай чөкпөгөнгө максат кылдым. Анткени эми бул турмушта бала деле кичинекей, бирок ал чоңойот, өмүр бою кичинекей болбойт. Ошондуктан бир гана ошо күткөндү билиш керек деп ойлойм адам. Көп учурда биз күтө албайбыз да, көп учурда биз ошондон ката кетет да, көп учурда күтө албагандыктан. Айтат го, көрө көсөм болосуң деп. Такыр мындай болбой калбайт да, ал мындай бир болбойт, эки болбойт, 3, 4, 5, 100 чакырым болгондо балким сен көрөгөч болосуң. Ошол сиз азыр ошол көрөгөч болгонго чейинки убакыт азыр көрөгөч болдуңуз десек, ошол баштап аткан каныкейге сиз эмнелерди айтат элеңиз азыр? Эчтеке айтпайт болчумун. Анткени адамдын өзүнүн туюму болот да. Эгерде кандай чөйрөнү тандасаң, кандай окуу жайды тандасаң, кайсыл жерде болгуң келсе, сен анын баарын өзүң тандайсың да. Бир гана туура тандаш керек жолду деп айтмакмын. Сиздин эми Америкага барып келген тажрыйбаңыз тууралуу айталы. Кыргызстан менен Америкадагы жашоону баары эле айырмачылыгын айтып, билип, көрүп, билип келебиз. Ошондо сиз Америкага барганда Кыргызстандын эмнелерини балким сизге баалуураак көрүнүп калды? Эмнелерини баалай билип калдыңыз Кыргызстанды? Адамда бир мындай түшүнүксүз нерсе болот да. Эне жыты деп коебу же бала жыты деп айтылабы, билбейм, чын айтайын. Каякта төрөлсөң, мисал үчүн, сен сөзсүз ошол жерге, чөйрөгө көнөт экенсиң, баары бир мындай сага жагат да. Эгер Америкада төрөлсөң, балким Америка сага жагат. Эми Кыргызстанда төрөлүп турсаң, Кыргызстан сенин үйүң да, мындай айтканда. Ал аны адам каалайбы, каалабайбы, мындай үй катары кабыл алат экен да. Ошондой сыңарындай Америкага барганда албетте аябай жакшы мындай саякаттап, эл көрүп, жер көрүп жүрүү бул аябай сонун да, бирок көкүрөктөгү бир кандайдыр бир нерсе болот да. Ал сени эч качан кое бербейт. Ал башкача нерсе да. Эмнегедир ушул мага тоо жетчү эмес да. Мисалы, башка жерлерге барасың да, бүт эле жерде, Москвага барсаң, мындай түздүктөй эле сезиле берет да, түз, анан түгөнбөйт да ал түздүкчү. Тоо эле издей берчүмүн да, Москвага барганда. Анан Америкада деле аябай жакшы жерлер бар, мисалы үчүн. Куш сонун, кооз жасалган, бирок биз ошо өзүбүздүн төрөлүп өскөн жерибизге кандайдыр бир ошон үчүн айтылып калса керек да, киндик кадың тамган жер депчи. Бир өзүңдүн бир нерсеңди издей бересиң баары бир, болбой эле. Кыргызстанды эмнегедир ошо башка жерде жүргөндө эле ошол тоолорду эле мен сагына берет экенмин да. Эмне үчүн? Балким тоолор сизге эргүү берет. Балким анан тоолорду көрсөм эле, мындай азыр ушул акыркы учурда сезем да, жыргап кетем да, тоолорду көрсөм эле мага ошол бир энергия берген сыяктуу да. Алыстан карап коем тоону, мындай тоо турат, анан биздин Бишкектеги көчөлөрдө деле баратсаң, өйдө жакты карасаң тоо көрүнөт, анан карап тоо турат деген мындай өзүмдү бир зиректик менен колдоп коем да. Баягы күнчүрөөк Каракол жака бардым, аякта дагы мындай жайык сыяктуу жер, анан тоолор бар экен, анан тоолорду карап, эки четимди карап дагы
жакшы тоолор деп мындай өзүмө бир зыярат кылып коем да, мындай жакшы саамалык кылып, анан жанагындай жолго баратканда, нарынга өзгөчө баратканда тоолор болуп турат эмеспи? Алар дагы бир башкача сезим берет да. Ала тоолорду карап атып, кичинекей кезимде мен далай көп нерселерди кыялданчумун да. Эми ой укмуш да. Көлгө баратканда мисалы балыкчыдан баштап эле көлдү көрүп, бул башкача сезим берет да. Бир эми мындай айтканда бул бизге кыргызга гана таандык нерсе да буларчы. Эми ар түркүн, ар ким ар кайсы жакта төрөлсө, ошол төрөлгөн жерин элестей берет да баары бир деп ойлойм. Ошол мен дагы адамдар менен сүйлөшкөндө тоодон энергия алам дегендерде дагы угуп калдым. Сиз энергияны эмнеден аласыз? Тоого чыкканда, кээ бир адам тоого чыкканда энергия алса, ошо сиз эмнеден энергияны аласыз деген? Эми ар кандай мындай жакшы сүртүмдөрдү көргүм келет да. Сүртүм дегенде жакшы бир мындай саамалык болуп атса, кандайдыр бир жакшы адамдарды көрүп атсам, же кандайдыр бир ошол учурда мага тынчтык керек болуп атса, ошо өзүмө жаккан атмосфераны тандагым келет. Ошол нерсе мени аябай мындай айтканда байытат. Мен аябай ошол нерсе мындай тынчтыкка алып келет да. Азыр чыгармачылыгыңызга өтсөм, чыгармаларыңызды көрүп сапатына басым жасайт окшойсуз. Ошол бир ырды жаратууга сизге канча убакыт кетет деп ойлойсуз азыркы учурда? Бир ырды жаратканга ар кандай убакыт кетет. Мисалы, кээ бир ырлар бар, меники жылдап жазылат. Кээ бир ырлар бат эле чыгып кетет. Мен ошол бала карап отурган кезимде деле бир-эки ырларды жаздырып аттым. Аларды деле көрүп аттым, бирок кандайдыр бир мен аларды сезе албагандай, мындай тайсалдап, жөнөкөй эле бир болот го мындай альбомдо мисалы үчүн 5-6 ыр маанилүү, даңазалуу, а 5-6 ыр атмосфералык гана өңүт жараткандай да. Ошондой бир ырларым чыгып атты да. Бирин, экин, анан макул деп анысына деле макул дедим. Бирок сиз айткандай ушундай оргуштап аккан сууга окшогон бир сиңимдүү ырды дагы деле болсо күтүп жүрөм да, ойлонуп. Ал деле мезгилден, турмуштан, мен оюмча, адамдын мындай тушалган өзүнө жараша жашоосунан көз каранды деп ойлойм да. Жакшы. Азыркы жакында эле талкуу болуп кетти. Ырчы композиторлордун арасында композитор деген атка татыктуу болуш үчүн кандай сапаттарга ээ болуш керек же кандай тажрыйбага ээ болуш керек? Эми композитор деген бул мындай илимий тил менен айтканда нота менен жазып, мындайча айтканда чоң симфонияларды, операларды жазган адамдарды композитор деп айтат да. Бирок мен да билбептирмин буга чейин. Мен да ойлогом да мурун мындай орусча, кыргызча отургондо обончу десе, композитор деп коюшат экен да. Мисалы бизде эле орус ырчыларын ошентип чакырып келишет го, мисалы, композитор Игорь Николаев деп коет го. Эми ал чындыгында композитор болгон чыгар. Анан кийин бирок чындыгында илимий тил менен, илимий өзүнүн макамы бар болсо, ошондой композитор деген ошол нерсе менен караш керек. Композитор бул ошол нота менен иштеген адам да. Чыгара билген, нотаны билип, бирок ошо өзү жазган чыгарманы нотага түшүргөн адам. Мен композитор эмесмин. Мен обончумун. Мен обон жаратам. Мындай айтканда, обонумду кантип жаратам? Диктофонго жазам биринчи кезекте. Мындай жаттап калам да, эстеп калам. Анан аны аранжировщик деген болот. Аранжировщик ал композитор эмес. Аранжировщик ал ошол обонду жазат да, мындай. Анан сөз жазам мен. Ошон үчүн мен өзүмдү обончу жана ыр жазган ырчы катары тааный алам да. Экөөнүн айырмасы бар. Жакшы. Сиздин баамыңызда азыр угуучулардын табити өзгөрдүбү? Мурда
азыр сиз бир ыр жаздыңыз дейли. Ошону 10 жыл мурун ошондой эле кабыл алышчу беле? Азыр деле ошондойбу? Балким угуучуларга карап ыр жазасыздарбы, угуучулардын табитине жараша? Мен угуучуларга карап ыр жазбайм. Мен жан дүйнөмдөгү нерсени жазам. Атайын карабайм да, эл эмнени угат деп жок. Бир мен айтып атпаймынбы, өзүм ушуга чейин сөз жазам, обонду чыгарам, анан ушуга чейин деле ушу ар бир жазган ырым элге карап эмес, өзүмдүн жан дүйнөмөн чыккан нерсени алып чыккам да. Мисалы үчүн ошо ырларым көбү кайгылуу болуп атпайбы? Ошол кездеги өткөн кездеги менин кандайдыр бир кайгылуу же кайгы капага баткан күндөрүм болсо керек да, ошол тууралуу жазган экенмин деп ойлоп калдым. Азыр бүгүн бир ыр жазсаңыз, ошондо кандай тематикада ыр болмок? Бүгүнкү маанайыңызга жараша ыр жазылып бүгүн баштап калсаңыз? Менин оюмча өмүр бою адамды сүрөгөн бул сүйүү деп ойлойм. Анткени бала төрөсөң дагы ошо балаңа аздектеп сүйүүңдү бөлөсүң, төгөсүң, мээримиңди чачасың. Мээрим, сүйүү, таалай, бакыт, мунун баары эле ошо сүйүүдөн келип чыгат деп ойлойм да. Сүйүүнүн түрү көп да, мисалы үчүн сүйүү ата мекенге, мисалы үчүн доорго, элге, жубайга, балага, көп нерсеге сүйүү тартуулай алат да адамчы. Демек, азыр сизде сүйүү бар, ошон үчүн сүйүү жөнүндө бүгүн ыр жарата алмаксыз. Мурун жана кайгылуу ырларды мурун жазганда балким ошол учурда маанайым кайгылуу болмок, болушу мүмкүн деп айтып калбадыкпы? Анан угуучулардын жана табити тууралуу сурап калганым, балким суроо талап бардыр, ошол жана тойго ыктап жазган ырларга алып келгим келип атат да. Угуучу ар дайым табылат. Анткени ал бизден көз каранды эмес, ар бир ырдын өзүнүн угарманы болот, өзүнүн угуучусу болот. Мисалы, кээ бир ырларды мен укпайм, анын өзүнүн угуучулары бар. Кээ бир ырларды мен угам, ошондой ырлар бар. Эми ар түркүндө канча дүйнөдө адам болсо, ошончо жанр, ошончо, мындай айтканда, майда барат жанрлар аябай көп да. Ошон үчүн ар түркүн. Мен айтмакмын, дүйнө өтө чоң, адамдардын ой толгосу дагы өтө чоң. Жакында өзүңүздүн чыгармачылык жаатында кандай пландарыңыз бар? Биз ыр жазып жатабыз азыркы учурда. Оркестр менен иштеп атам да. Анан ошого жараша бир ыр жаздык, анан бир мындай жакшы нерселерди күтүп атам. Оркестрдин угулушу менен, анан өзүмдүн да дабыштарымды коштум. Ошолор менен кандай ыргакта болор экен деп элдин назарына коебуз жакында. Ошону бир байкаштырам го. Жакшы. Анан бир жолу сиздин теле долбоорго катышканыңызды көргөн болчумун. Жөнөкөй үйлөргө барып, аралашып, ошолордун турмушу менен, турмушуна аралашып, бир долбоор алып чыккансыз да. Азыр ошондой долбоорлордун үстүндө иштесем деген оюңуз барбы? Жок, андай оюм жок. Мурда болгон, эми ал кезде мен жаш элем, колум бош болчу. Азыр менин өзүмдүн колум бошобойт да. Анткени үй бүлөм бар, жолдошум бар, балам бар. Ошого мен бошобогонго ушундай жооп деп ойлойм да. Ал эми бошосом, бош болсом, балким жаштыгым болгондо ошондой балким долбоор кылмакмын. Бул дагы көрдүңөрбү, адамдын өзүнүн ушундай турмуштук шартына жараша болот да бул нерселер. Сиздин турмуштук шартыңыз сизди эпатаждуу, ырчыканыкейден кандайдыр бир өзгөрүшүнө таасир бердиби? Албетте, мен азыр мисалы үчүн мисалы башындагы образдан азыр мен кыйла башкачараак болгон чыгармын. Мисалы ал кезде мен жаш элем, бош элем. Ошондой убакытка мага кандайдыр бир мезгил болгон. Азыр мен өзүмдү башкача сезем. Менин оюмча доор карыйт, адамдар да карыйт деп ойлойм. Азыр өзүңүздү кандай сезесиз?
азыр өзүмдү аябай жакшы сезем. Азыркы ырдап чыккан учурда өзүңүздү кандай мындай даярдайсыз? Жанагы мурдагыдай толкундоолор болобу? Ошол өзгөрүүлөрдү өзүңүздөн байкадыңызбы? Болот толкундоолор, албетте болбой койбойт. Анткени ар кандай адамдарга ырдайсың да. Анан ырдап атканда сөзсүз ал сезилет адамдын энергетикасы. Ошон үчүн толкундоолор болот кээде, бирок өзүңдүн ичиңдеги оюңду ырың менен айтып жатканда өзүң оюң көбүнчө ошол ырга кетет да. Мен ошол ырга көңүл бөлгөнгө аракет кылам. Сизди мисалы мен азыр сиз биздин көрөрманыңыз катары мен сизден ыр күтүп атам десем, бул сизге канчалык ыр жаратууга түрткү болот? Же сиз өзүңүз ошол нерсеге өзүңүз келишиңиз керекпи? Мен өзүм келишим керек. Мен өзүм келишим керек деп ойлойм, анткени ырды өзүм жаратып аткандан кийин ошого бышып жетилишим керек. Албетте даяр ырлар бар. Ал ырларды карап, сөзүнө, обонуна аябай баам салам да. Сыр болбосо акыркы иштеп жаткан, ошол бүтпөй жаткан ырыңыз кандай эмеде, темада? Раматылык Орунбасар Кызалаков деген ушу көмөкөй менен ырдаган бир аябагандай бир башкача асыл адам болгон, тилекке каршы ал өтүп кеткен. Ошол инсаныбыздын биздин өзөн деген ырын аябай азыр мындай маэстро менен иштеп жаткан кезибиз. Ошол ырдын үстүндө иштеп жатам. Тематикасы Биздин өзөн деп аталат. Мындай айтканда, кыргыздын жери, улуулугу, сулуулугу, даңктуулугу, кандайдыр бир мындай жөрөлгөлөрү, ушундай бир нерселер жөнүндө айтылган да. жакшы. Байкаганымда сиз шакирттерди дагы алып аттыңыз окшойт. Жок, мен сабак берем. Ой, сабак берип атканыңыз, ошол сабак бергениңиз тууралуу айтып берсеңиз. Мен жөнөкөй эле мектепте, мамлекеттик мектепте сабак берем музыкадан. Кружоктон да берем. Анан 1-класстан 7-класска чейинки класстагы балдар бул кичинекей жана орто муундагы балдар болуп саналат. Аларга сабак берем. Анан өйдөкү курс уже чоң класстарга кружок сыяктуу сабак берем да. Анан аябай көп нерсеге үйрөтөт мени ошол мугалимдик кесипчи. Балдарды карап, анан ушунчалык көрсө адамдын психологиясы ушундай турбайбы деп аны дагы аябай көпкө ойлоном. Балдарды карайм, мындай күзгү да аларды карасаңчы. Анан берки өспүрүмдөрдү да карайм, өспүрүмдөрдү карап олтуруп, ушундай көйгөй болуп аткан турбайбы деп өзүнчө бир ойлоном да. Айтор мугалимдик кесибим аябай жагат. Кээде ошо көп чарчап калган учурлар болот да. Анан баары бир эле болбой ошо кой балдар менен иштөө бул мындай айтканда чоң эбегейсиз, мындай айтканда адамдын бул ответственность алганы да, жоопкерчилиги да. Анан мен балдарды таштап кете албайм, кой таштабашым керек деп болбой эле сабак берип келем. Ошо аз сабак алсам деле ошо кой ушу балдарымдын сабактары үзгүлтүккө учурабасын деп болбой эле кыйбайм да. Мен балдар менен иштеш бул өтө оор бир учурда, бирок ошол эле учурда өтө жеңил нерсе да. Балдарды карап, ошолордун ыргагын, мындай айтканда көйгөйүн түшүнүп, мындай сүңгүп кирүү керек да, буга дагы түшүнө билүү керек. Ошого аябай аракет кылам. Мисалы, балдарды түшүнгөнгө аракет кылам да. Азыркы балдар башкача деп айтабыз. Ошо сизде азыркы балдардан сиз өзүңүзгө эмне ала алдыңыз? Азыркы балдар өтө зирек деп ойлойм. Мен баардык эле учурда балдар зирек болуп келген. Балдар көргөнүн, өскөнүн кылат деп ойлойм да. Бул норма. Мындай айтканда, бул табият. Бала эч качан кичинекей боюнча бир ордунда калбайт. Ал да чоң килтейген адам болот. Ошол килтейген адам болгучактагы көрүп, чоңоюп өскөн ар бир зиректик мезгили ошол өмүрүнүн аягына чейин калат да. Ушундай нерсени байкадым. Өзүм аркылуу өзүмдөн билем, жана башкаларга дагы мынтип карап олтуруп ушундай ойдо калдым да. Балдарыңызды көп чыгара бербейт экенсиз.
ошолордун ырчы болушун каалайт белеңиз балдарыңыздын? Эгерде шыгы болсо, Кудайдын буйругу болсо мейли, бирок мен кааламак эмесмин. Мен мындай так кесиптердин ээси болушун каалайт элем. Жакшы. Азыр айымдарга айта турган өзүңүздүн кеп кеңештериңиз барбы? Мен ошол нерсеге сизден укум келип атат. Айымдар булар гүл сыяктуу деп ойлойм да. Болгону гүлдү жакшы сугарыш керек, багбан керек. Гүл өзүн өзү сугарбайт да. Ошон үчүн ойлойм, бир ушундай тыянак чыгардым да, сабак берип отуруп балдаргачы. Анан айтам балдарга: мальчики, вы мои ангелочки, девочки, вы мои цветочки деп ушинтип айтам да. Эми бул эркелеткеним. Кыздарды гүлдөр деп айтам, а балдарды периштелер деп которуп атам да ошондо. Кыздар гүл, алар сулуу болгонго жаралган. Ошо сулуулукту сакташ үчүн периште болуп балдар силер жаралгансыңар. Ошону аздик дегиле деп ушинтип айтам балдар менен кыздаргачы. Ушундай өзүмө цитата чыгарып алгам. Вы мои ангелочки и цветочки деп коем. Ошол ырчылар менен негизи иштешкен жокмун, я просто ыр жаздырдыңыз, э? Кантип келип кантип ырдашып, чогурдашып калдыңыздар Гүлжүйүт Сатыбеков менен? Негизи мага ыры жакчу, аябай. Анан бир жолу көлдүн жээгинде отурам да, бала эмизип, анан ушул ырды аябай жакшы көрөр элем да. Америкада жүргөндө ошо тоолорду элестетип, сууну элестетип эле ырдай берчүмүн. Телефонду койдум дагы, анан ырдап койдум. Сагынам, сагынам, сагынам дагы да деп аябай прям эзилип ырдап алгам да. Эми шамал болуп атат, көлдүн толкундары. Анан Гүлжийит Сатыбековду белгилеп койдум. Тааныш деле эмеспиз бири-бирибиз менен. Жөн эле белгилеп койдум. Аябай ушул ырыңыз жагат десем, мага жооп жиберип жүрүптүр Инстаграмданчы. Айы зор ырдашың керек деп. Ушундай сыяктуу, бул канча жыл мурунку. Анан ырдаш керек экен деп эле калып калгам да. Эми ушунчалык бир мага жакшы бир толкун берер эле да бул ыр. Ошентип анан кийин ошо бир жыл мурун мындан филармонияга барганда ушул ырды сунуштадым да. Мага ушул ыр жагат. Келгиле жазып ырдап көрөлүк десем, маэстрого жакты сөзү аябай. Анан директорго көрсөттүк. Кыргызбай Осмоновго көрсөтсөк эле, сөзү жакшы экен. Өзүнүн концерти болуп калды. Бул ошол кайсыл убак эле, чынын айтсам 19-жыл же 20-жыл болсо керек эле. Ковидке чейинки убак болчу да. Анан кийин кел ырдап коелук деди. Макул деп эле Ильяс Абдыразаковдун студиясына бардым. Барып эле бир эле дубльдан, бир эле жолу жазып туруп кетип калдым да. Сагынам, сагынам, сагынам дагы да деп ырдап эле. Экинчи голостарында жөн эле бат эле алып койдум да. Дагы да деп эле ырдап эле кетип калдым. Анан кийин аны аябай сонун кылып жасап коюптур да. Жасап кийин концертине чакырды. Концертинен ырдадык. Запись болчу. Ырдап эле кетип калдым. Анан эл аябай жакшы кабыл алды да. Дүркүрөтүп, кол чаап, элдин баары мындай айтат го, мындай күткөн эмес экен элдерчи. Концерти болуп атат, мен келип ырдадым. Анан кийин ковид учуру болуп калды. Анан мен айттым, байке, бул запись өзүбүз биз үчүн эле жүрө берсин, эстелик болуп деп айттым. Десе макул деп. Анан кийин ковид бүткөндөн кийинби чыгарып коюптур ютубка. Чыгарып койсо миллион канча просмотр болуп кетиптир. Анан мага бирөө чалат, ай укмуш ырдап турсуң го сагынамды деп эле. Мен кайсыр деп унутуп калгам өзүм болбосо анычы. 19-жылдар болгон деп. Анан ал баары бир кыйбай, эми ошол запись ушунча калып калбасын деп чыгарып коюптур ютубка. Ал аябай жакшы просмотр алып кетиптир да. Мен билген эмесмин мындай болорун, чынын айтканда. Эми атайлап жазган эмеспиз да. Бул чыгарма мага жакчу, жеке. Анан мага эле жаккан боюнча калып жүрө берсинчи байке деп ушинтип айткан элем. Бирок байке болбой эле чыгарып коюптур. Бирок аягы жаман эмес, жакшы. Азыркы күндө Сагынам ырын мен оркестр менен ырдагам. Аны көлдөн тартканбыз, атайын мен ушул жылуу кезде барып тартканбыз. Жакында аны да Кудайым буйрса чыгарабыз. Эстрадно-симфонический оркестр менен атайын жазганбыз да. Кара кийимчен болуп, анан көлдө жүрөбүз. Бул мындай айтканда сагынам, бул мындай кайгы да.
бирок ошол кайыгың көлдө апапак кайык да, алыкул кайыгында көлдө өзүнчө сагыныч болуп мындай жүргөнүңдү элестеттирип ушундай жаздыргам да. Ал Кудайым буйруса чыгат. Жакшы, сизден дагы дуэттерди күтсөк болобу башка? Эгер жаккан ырлар болсо ооба. Дагы бир ырды иштеп атабыз Кудайым буйруса. Ошо маэстрого аябай жакты да ошол ыр. Бекбурбиев агабыздын Сунам ырдесте ыры. Бул дагы аябай актуалдуу жакшы ырлардын бири да, бул 90-жылдары дагы бир кыйын кезеңдин күндөрүндөгү ыры болчу да. Жашы карысы дебей ал кезде баары телевизор көрчү да. Анан менин да эсимде ошол клиби да укмуш сон тартылган да. Бул эми трагедия да, ошол кездеги миграциялык бир кооптуу учурлар, аялы чет жерге кетип атат, акча тапканы, күйөөсү үйүндө калып атат. Ушундай жөнүндөгү клип болчу да. Анан аябай угушчу элдер. 98-жылдар беле эсимде жок. Аябай ошол эсимде калыптыр менин. Маэстрого да жагып, ошону Кудайым буйруса мени менен чогуу ырдаган Ырыскелди Сатыбалдиев менен ырдап чыккантабыз. Келип маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Чоң рахмат, бар болуңуздар.